Казакстандын Түркістан областында куюн бир нече үйдүн чатырын алып кетти. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык окуя Ак Койлуу айылында болгон. Жабыркагандар жок. Ылдамдыгы секундасына 20 метрге жеткен шамал 17 үйдүн чатырын алып кеткен. Буга чейин 5 майда Түркістан облусунда катуу шамал күтүлүп жаткандыгы тууралуу Казгидромет маалымат тараткан, деп жазылат маалыматта. Карантинде көпчүлүк саясатчылар дымып калышкан. Бир гана Өмүрбек Текебаев интервьюларды берип, билдирүүлөрдү жасап жатат. Коомдук шарттын талабына ылайык ар кандай багытта. Жада калса Өмүрбек Текебаев түрмөдө депрессияга кабылып, ооруп жатканда да саясаттан четтей албай, байма-бай гезиттерге интервьюларын чыгарып келгени эсибизде. Мына ушундай оор шарттан алып караганда күн шооласы көрүнбөгөн жабык жайдан нур чачкандай болуп, сырткы кубулуштарга үн кошуп, анализ кылып, келечекке карай божомолун айтып келген. Ооба сыноолорун жеңип чыкты, бирок жасалма кылмыш иши сагыздай чоюлуп, бүтө турган түрү жок. Иликтүү адамдар деле мындай учурда чегинүүгө барат экен. Тек Өмүрбек Текебаев гана күрөшчүлдүгүн көрсөтүп, замандын агымы менен тең жарышып, артта калбай жалтанбастан алдыга умтулуп келет. 60 жаштан ашып, акыл көрөңгөсү ташып турган чакта саясаттан кетип калмак белем. Башкалар кетти дагы ата мекендин лидери артка чегинбейт. Кайсы бир жылдары өлүм гана саясаттан ажыратып тынбаса, сөөгүнө сиңип кеткен кесиптен айрылуу деги эле мүмкүн эмес. Ажырашуу ал күндүн трагедиясы болот, эрксизден. Ал эми күздөгү парламенттик шайлоодо Ата мекен партиясы негизги оюнчулардын катарынан калышпайт. Бөлкүңөрдө ишене бергиле. Оренбург облусунда Казакстандын чек арасынан өтө албай турган кыргызстандыктар 5 майда жергиликтүү убакыт боюнча 8:00 жолго чыгышты. Бул туурасында Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин алдында түзүлгөн штаб билдирди. Кыргыз-казак өкмөттөрүнүн ортосундагы жетишилген келишимге ылайык мекендештердин бир жолу өтүүсүнө уруксаат берилген. Кыргызстандын 441 жараны 9 атайын автобус менен медицина кызматкерлеринин коштоосунда чыгып кетишти. Автобустардын 7-өө кыргыз өкмөтүнүн эсебинен, 2-өө коммерциялык негизде жеткирет. Ал эми жеке машиналарын калтыргандарга Оренбург облусунун өкмөтү тарабынан Солилецк шаарынын аскер бөлүгүнүн унаа коюучу жайы акысыз берилди. Эки каршы консулдук жана диаспора активисттеринин түшүндүргөнүнө карабай, ал жерде дагы 70 жаран автоунаалары менен Казакстан чек арасынын ачылышын күтүп калышты, деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Оренбург облусунун Бузулук шаарынын кире беришинде да 300 жаран турат. Элчи Аликбек Жекшенкулов облус губернатору Денис Паслерге кайрылып, айрымдарын чек арадан өткөрүү маселеси чечилген. Бузулукта тургандардын ичинен кош бойлуу аялдар, жашы жете элек балдар жана улгайган кишилерден 155 тандалып, жогоруда белгиленген автобус менен мекенине жөнөтүлдү, деп айтылат билдирүүдө. Элчиликтин штабы бүгүнкү күндө Солилецк менен Бузулукта кырдаал жөнгө салынганын белгилейт. Ошону менен катар эле Казакстан бир жолку өтүүгө гана уруксат бергенин айтып, мындан ары чек ара жабык болоорун эскертти. Андыктан мекендештерде жашаган жеринен чыкпай, санитардык эрежелерди сактоо менен кырдаал жакшырганга чейин күтө турууга чакырат. Ошондой эле элчилик кыргызстандыктарга көмөктөшкөнү үчүн Россиянын жергиликтүү бийлик органдарына ыраазычылыгын билдирген. Ысык-Көл облусунда коронавирус жуктурган адамдардын баары айыгып чыкты. Бул тууралуу облустук штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, акыркы бейтап бүгүн 5-майда Балыкчы шаарындагы аймактык ооруканадан чыгарылган. Ысык-Көл облусу боюнча 10 тургун COVID-19 илдетине чалдыккан. Бүгүнкү күндө алардын баары сакайып, үй карантинине жиберилди. Президент Сооронбай Жээнбеков вице-премьер-министр Эркин Асрандиевди кабыл алды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жолугушууга финансы министри Бактыгүл Жээнбаева дагы катышты. Анда коронавирустун учурдагы макроэкономикалык кырдаал жана өлкөнүн социалдык экономикалык абалын турукташтыруу чаралары талкууланды. Асрандиевдин айтымында алдын ала маалымат боюнча январь-апрель айларында республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 77,2% аткарылган. Башкача айтканда пландагы 9,7 миллиард сом түшпөй калды. Өкмөт бюджеттин тобокелчиликтери боюнча 2 сценарий иштеп чыкты. Жыл аягына чейин казынага түшпөй калуу коркунучу бар каржылык булактар талданып, бюджеттик чыгымдарга түзөтүүлөр киргизилет, деди Асрандиев. Ал эми финансы министри Жээнбаева азыркы тапта эл аралык өнөктөштөрдөн $174,5 миллион келип түшкөнүн маалымдады.
Бюджетти колдоо үчүн кошумча каражаттарды тартуу жаатындагы иштерди күчөтүү зарыл. Пандемияга байланыштуу экономикалык чыгымдарга деталдуу баа берилип, республикалык бюджеттин артыкчылыктуу болбогон чыгымдарын кыскартуу максатында мындан ары анализ жүргүзүлүшү керек, деди президент Жээнбеков. Мамлекет башчысы тышкы карызды кайра түзүмдөштүрүү жана мөөнөтүн узартуу боюнча эл аралык каржы институттары жана донор өлкөлөр менен иштерди активдештирүүнү дагы тапшырды. Ошондой эле ишин жанданткан бизнес өкүлдөрүнө мамлекет тарабынан болушунча колдоо көрсөтүлүшү керектигин баса белгилеген. Эскерте кетсек, буга чейин коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстан чет жактан 456,4 миллион доллар алууга макулдашканы белгилүү болгон. Бири каза болуп, бирөө өмүр бою майып болуп калды. Кадамжайда мас абалда 3 адамды сүзгөн жактоочу үй камагына чыгып кетти, дейт жабырлануучу тарап. Ушул жылдын 22 апрель күнү болжол менен саат 21:00 чамасында Баткен областына караштуу Кадамжай Айдаркен унаа жолунда Honda CR-V унаасы Айдаркен шаарынын Кадамжайга бара жатып, дөңгөлөк алмаштырып жаткан 3 жаранды сүзүп кеткен. Натыйжада Кадамжай районунун Жийделик айылынын тургуну 1993 жылы туулган Нурсултан Бөрүбаев окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми ПЭД жана КМ аттуу жарандар аймактык ооруканага жеткирилген. Ал эми унааны 1978 жылы туулган айдоочу Эна башкарып келе жаткан. Ал жол кырсыкка кабылганда мас абалда экени аныкталган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Маалымат облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыкталды. Айдоочунун баш коргоо чарасы Кадамжай райондук соту 25 апрель күнү карап чыгып, үй камагынан чыгарган. Жазык кодексинин 135 беренеси жана 297 беренеси боюнча шектелген Эна 2 айга үй камагына алынсын. Тактап айтканда 23 июнга чейин. Токтом боюнча жазык кодексинин 135 беренеси жана 297 беренеси анча оор эмес кылмыштардын түрүнө кирет жана анын аты жөнү аныкталды. Анын туруктуу жашаган жери бар. Кадамжай шаардык мэриясы тарабынан жакшы мүнөздөлгөн. Жашы жете элек, көп балалуу жана азыркы күндө аялы кош бойлуу. Мурда сот жоопкерчилигине тартылган эмес. Шектүүнүн кылмыштуу аракеттеринин белгилери этиятсыздык кылмыштын катарына киргендигин эске алуу менен ага карата бөгөт коюу чарасы катары үй камак түрүү 2 айга тандалат, деп жазылат маалыматта. Супер KG порталына маркум Нурсултан Бөрүбаевдин жакын досу Элеман Курбаналиев кайрылды. Анын айтымында маркум үйдүн жалгыз уулу, артында 2 баласы калды. 22 апрель күнү досум жумушунан чыгып Айдаркен шаарынан Кадамжай шаарын көздөй бара жаткан. Орозбеков айыл аймагынын Сарыталы айылына жеткенде унаасы бузулуп, жол четине токтоткон. Ал жалгыз болгондуктан жардамга 2 досун Жийделик айылынан чакырган. Алар келип унааны оңдоп жаткан убакта Айдаркен тараптан катуу ылдамдыкта келе жаткан Honda CR-V унаасынын айдоочусу Алтынбек Нарматов мас абалында унаанын башкара албай жол четине чыгып барып жабырлануучуларды сүзгөн. Машинанын ылдамдыгы катуу болгондуктан жабырлануучулар кырсык болгон жерден 10-15 метр аралыкка чейин учуп барып түшүшкөн. Досум Нурсултан окуя болгон жерден жан берген. Ал эми анын 2 досунун биринин оң буту 2 жеринен сынып, башынан жараат алып, аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө эс учун жоготкон абалда түшкөн. Ал эми бирөөсү оң бутунан жаракат алып, орто абалда болгондуктан тез жардам кызматын чакырган. 25 апрелде Кадамжай райондук сотунун судьясы Ильяс Тажыбаев үй камагына чыгарды. Шектүү мас абалда келип бир адамды өлтүрсө, дагы бирөө өмүр бою ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелип калды. Ошон үчүн эмнеге Алтынбек Нарматовдун үй камагына чыгарды? Досубуздун ата-энеси, 2 баласы жубайы калды. Эми аларды ким багат, ким карайт? Биз тергөө ишин жана соттон өкүмдү акыйкат чыгарууну талап кылабыз. Адам өмүрүн алган адам ошол замат камакка алынышы керек. Биз бул шектүү адам буга чейин дагы окуучу кызды сүзүп, соттон бошонуп чыгып кеткенинде бугуп жатабыз, деп билдирет маркумдун досу. Элеман Курбаналиевдин айтымында айдоочу Кадамжай райондук сотунда мамлекеттик жактоочу болуп иштейт. Биз жол кырсыгына шектелип жаткан айдоочу мурда дагы кырсыкка кабылган деген маалыматтын чын бышыгын аныктоо үчүн Баткен ОИБине кайрылдык. Айдоочу мурда адам өмүрүн алган жол кырсыгына кабылган эмес, деди басма сөз кызматынан. Билимден бизнес жасаган атка минерлер. 2 күн мурун активист Сыймык Жапыкеев өлкөдөгү негизги коррупционер деп Кубанычбек Жумалиевдин атын атаган. Бул жөнүндө 24 чекит KG сайтыда жазып, анын декларацияларда көрсөтүлбөгөн миллиондорун ачыктап чыкты. Ал өмүр бою мамлекеттик кызматта жүрүп, качан миллиардер болду деп көпчүлүктүн башы маң. Жумалиев арам акчага тойбоду же ач көздүгүн койбоду.
аялы Роза Аманова башкарып, индустардын акчаларын шыпырып жаткан бир медициналык университет жетишпей, эми экинчи медициналык окуу жайды ачам деп шымаланып тургат. Ал университетти эл билбей кала тургансып, депутат коллегасы Самугиланын колу менен ачам деген арам оюн депутаттар айтып жүрүшөт. Коллегасынын аркасы менен ачып жаткан окуу жай Жумалиевке таандык имаратта жайгашыптыр дейт. Билинбей калмак беле, укук коргоо органдары чукуса 4 саатта иликтейт. Болгону өлкөдөгү башкы коррупционердин жүзүн ачканга жогорку жактан буйрук гана керектей. Өлкөнүн ушул ачкөз Жумалиевке окшогондор кууратканы калды. Көздү ачып кимдин ким экенин билип алуу учур келди. Жумалиев элдин байлыгын темир торго киргенде гана төлөйтөңдүн калды.